Assalamu alaikum dostlar. Байкаган болсоңуздар, көпчүлүк чыгарылышта элдин арасында өтө кенен таркаган ооруларга басым жасаган аракет кылам. Бүгүн дагы ошондой оорулардын бирөөсү аз кандуулук жөнүндө айтып бермекчимин. Айрыкча аялдардын арасында жана жаш балдарда бул көп кездешет. Аз кандуулуктун дагы себептерине жараша түрлөрү көп. Алардан дагы эң көп таркаганы бул темир жетишпестигинен улам пайда болгон аз кандуулук. Ошол тууралуу сөз кылмакчымын. Анализден билинет, албетте, негизги диагноз коюлуу чарасы. Ага чейин болсо болжолдонот. Каның аз турбайбы дегендей бир сырттан карап визуально айтылышы мүмкүн. Негизги диагноз ошол кандан анализ алганда гана билинет. Эгер гемоглобин эркек адамдыкы 130дан аз чыкса, аял адамдыкы 120дан аз чыкса, демек анын каны аз болуп эсептелинет. Жана канчалык аз болсо, ошончолук таасирдүүрөөк дарылануу ыкмасын сунушташыбыз керек болот. Эми ушул нерсеге алып келген себептерге бир аз токтоло кетсем. Өтө көптөгөн оорулар аз кандуулукка алып келиши мүмкүн. Айрыкча тамак сиңирүүгө катыша турган органдар, ашказан, ичеги, жоон ичеги синде оорулары барларда ушул оору көп кездешет. Анткени ичинде оорусу бар адамдар тамакты дагы жакшы жей албайт, жеген тамагы дагы жакшы аш болбойт. Ушулар да көп кездешет. Курч кармаган инфекциялык ооруларга чалдыккан учурда дагы иммунитет өтө жакшы болбосо ооруп калышы мүмкүн. Мисалы, ошол эле вирустук, бактериялык инфекциялык оорулар чалдыккан учурда дарылануудан кийин ошол анемиянын белгилери пациентте көп катталып калат. Бөйрөк оорусунда, пиелонефритте болушу мүмкүн. Деги эле өтө көп ооруларда, боор ооруларында дагы ушул анемия катталышы мүмкүн. Диагноз ошол ойдо да айтып өттүм, кандан анализ алып коюлат деп. Жана бул ооруга алып келген себепти айтып өттүм, ар кандай оорулар. Бирок жөндөн жөн башка себептен кан кетүүдөн улам же болбосо ошол канды бөлүп чыгарган жерде дагы нарушениялар болуп калышынан улам дагы анемия болуп калышы толук ыктымал. Айткым келгени, дарыланыштан мурда ошол аз кандуулукка алып келген негизги себепти таап алсак өтө жакшы болот. Ошондо дарылоо дагы оңой болот. Эми дарыланууга токтоло турган болсом, эки түрдүү дарылануу ыкмасы сунушталат жана экөөсүн тең сөзсүз түрдө колдонуш керек болот. Анткени бири болбосо экинчиси жакшы жардам бере албашы мүмкүн. Биринчиси диета. Диета дегенде башка диеталардан айырмаланып, тескерисинче мында калорияны азайтыштын эмес, тескерисинче көбөйтүштүн аргасын издейбиз. Гемоглобинге эң бай болгон эки азык бул музоонун эти биринчиси, болбосо малдын эти. Экинчиси балыктын эти. Ушул эки нерседе башка бардык азык заттарга салыштырмалуу гемоглобинди көтөрүп алуу мүмкүнчүлүгү көп. Темирге бай эң көп азык ушул экөө болуп эсептелинет. Андыктан, эгерде сиз аз кандуулукка чалдыккан болсоңуз, темир жетишпестигинен улам болгон, ушундай диагнозге коюлган болсо, ушул эки азыкты ар күнү жегени аракет кылыңыз. Ошондо каныңыз тезирээк көтөрүлүшүнө шарт түзүлөт. Белокко бай азыктарды көп жеш керек. Жумуртка жакшы. Анан дагы темирдин организмге жакшы сиңиришине таасир эте турган дагы бир нерсе бул бал. Күнүнө 100 граммдан кем эмес бал жеп турсаңыз,
ал дагы сиздин каныңыздын жакшы көбөйүшүнө шарт түзүп берет. Таза бал болсо албетте. Жана дагы негизи ушулар эле. Анан дагы бир сунуш, колдонуп аткан, жеп аткан азыктарыбыз ушунчалык көп түрдүү болгону өтө маанилүү. Анткени биринде бар нерсе экинчисинде жок болуп калат. Анткени анемияда бир гана темир эмес, башка дагы микро макро элементтерди толукташыбыз керек болот. Аларды толукташ үчүн ар бир микроэлементти же витаминди ичип отуруштун ордуна ар түрдүү азыктарды колдоно турган болсок, керектүү болгон нерселерди ошол азык заттан эле ала беребиз. Жана албетте дарылануу таблетка менен же болбосо капсула менен дагы сөзсүз түрдө жүргүзүлүш керек. Аны ичебиз, темирдин таблеткаларын күнүнө 2ден кем эмес капсула же таблетка ичиш керек болот. 100 миллиграммдан көп болгону жакшы, желательно дейли. Анан бул темир жакшыраак сиңиш үчүн аны аскорбиновая кислота же витамин С менен кошо колдонгон жакшыраак. Аны дагы кошо ичкен жакшы. Тамактан 1 саат мурда же 2 саат кийин ичиш керек таблетканы. Анан эгерде ашказан ичегилерде оорулар бар болсо, мисалы колит болсо, энтерит болсо, жара болсо, же болбосо ошол таблетканы ичкенде күбөн азып кыйнала турган болсо, аны ошол внутримышечно парентеральный деп коебуз, укол аркылуу дагы эле алса боло берет. Негизи таблетка түрүндө ичүү албетте ыңгайлуураак, жеткиликтүүрөөк болот. Эгер ушул тамак ашты жакшылап, дары дармекти дагы керегинче дарыгер сунуштаганча убагында ичип тура турган болсок, 2 жумада эле жакшы жыйынтык байкалат. Жана аны дарыланууну андан ары улантыш керек болот. Айтып өттүм, аял адамдар көбүрөөк жабыркашат деп, анткени аларда ошол этек кири келип көбүн эсе, эми баарында эле болбойт. Ошол этек кири келгенде көп кан кетиши мүмкүн, айрымдарда көп убакытка чейин созулушу мүмкүн, 5-6-10 күнгө чейин созула тургандар бар. Ошолордо аз кандуулук калыптанып калышы мүмкүн. Андыктан өзүн жакшы сезе албай жүргөн аялдар бир текшерилип койсо жакшы болот. Эң жөнөкөй, оңой эле ошол лабораторияга барып туруп эле гемоглобин менен эритроцитти текшерип коюу жетиштүү болот, текшертип коюу. Анын натыйжасында эгер аз кандуулук аныкталган болсо, дарыланыш керек болот. Ошол дарыланууну жүргүзүп 2 ай, 3 ай, балким андан көбүрөөк жүргүзгөндөн кийин нормага жетет гемоглобин. Андан ары профилактикалык дозада 2 эсе, 3 эсе азайтып туруп таблетканы дагы 2-3 ай ичип турган жакшы. Анан дагы кайра кайталанбаш үчүн оору бир жылда бир жолу болсо дагы кайрадан анализ тапшырып турган жакшы. Гемоглобинди көрүп турган жакшы. Анан башка өнөкөт оорулары бар адамдар дагы ошол анализди албетте тапшырып, гемоглобин менен эритроцитти тапшырып, билип койгону жакшы болот. Балким баарын айта алдым, окуган нерселерими, балким айтылбай калган сөздөр көп эле калды. Ушуну болсо дагы уккан маалыматтарыңыздардын ушул жагын болсо дагы башка бирөөгө дароо айтып берген аракет кылыңыз, анткени ошондо өзүңүз жакшыраак эстеп каласыз жана жашооңузда колдонгону шарт түзүлөт. Балким үй бүлөңүздүн кайсы бир мүчөсү аз кандуулук менен жабыркап аткандай көрүнсө, текшерилип, зарыл болсо дарылануу ыкмасын сунуштаганга жакшы өбөлгө түзүлөт.